аябай жакшы өттүк. Жакшы өттү. Эл аябай көп келди. Өзүм кичине кечигип калсам дагы келгениме аябай кубанып турам. Эл аябай көп келишти. Адахан Кимсамбаевич аябай жакшы маек куруп берди. Бардык суроолорго канаттандырылып кылып элдин духун көтөрүп, дагы да болсо көп келишин күтөбүз. Дагы келе беришин каалайбыз. Баарысы ыраазы, келгендердин баарысы ыраазы болуп атат. Биз дагы ыраазыбыз. Мен да кеч келсем дагы ыраазы болуп турам. Рахмат, силерге дагы рахмат баарыбыз. Жолугушуудан жакшы пикир алдык, жакшы таасир алдык. Бүгүнкү чогулушууну биз көптөн бери күттүк негизи. Ар кимибиз иштен бошогонубуз. Атайлап, мисалы үчүн мен өзүм атайлап жооп туруп келдим. Адахан Кимсамбаев менен көрүшөмүн, жолугушамын деп. Бул кишини мен биринчи легендарлуу парламентте депутат болгондон баштап билемин. Андан мурда Кыргыз телевидениянда иштегенде билем. Мына бүгүн Кудай буйруп насип кылып алдыда биринчи рядда отуруп, кол менен көрүштүк. Сүйлөгөн сөздөрү мага жакты, барга айткан ойлору, пикирлери. Бир гана мен ушул чогулуштан пайдаланып, баарыбыз келечекте өзүбүздү тарбиялап оңдошубуз керек. Бүгүнкү жолугушууда мен дагы аябай толкундануу менен угуп, сөздөрдү аябай дагы угуп отурдум. Анан ушу эл аябай чындыкты, адилеттикти издеп бүтүп атат. Ошондуктан мен дагы деле элди чакырып кетем. Дагы деле чындык үчүн күрөшө берели. Ар кандай бүт тосууларга биз маани бербейли. Кыргыз мекенибизди сактап калыш үчүн салымыбызды кошо берели демекчимин. Дагы ушундай жолугушуулар көп боло берсин. Тилек максаттары аша берсин. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр көргөндөй эле Адахан Матмаров жалгыз дос аттуу китеби элдин арасында талашка түшүп атышат. Элдер аябай талашып атышат.